Жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Бала бакчада жаш балдарга тамак бербей кыйнашкан видео. Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жарылуу болду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеого лайк басып, биздин каналга мынаминтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер жаңы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Терезеси атып кеткен. Бишкекте эртең менен көп кабаттуу үйлөрдүн биринде газ жарылды. Учурда жеринде милиция УКМ атайын кызматтары иштеп жатат. Активист Эртай Исхаковдун айтымында жарылуудан кийин батирде өрт чыгып бир нече адам жабыркаган. УКМ жабыркагандар боюнча маалымат такталып жатканын кабарлады. Активист бул газ менен жылытылган үй экенин көрсөтүп берген. Тетиги датчик көрүнөр, достор. Сигнализатор. Ошону өчүрбөгүлө. Текшерип тургула, ойлагыла. Бишкек шаарында Сейтек деген жерде газ жарылып, үйдүн ичинен. Газовый котел ал жерде турган. Эже күйгүзгөн экен, ошол кез жарылып. Арла 1, 2, 3 комнатасынын терезеси ыргып кеткен. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Утечка болбой эле деп тургула. Болбосо ушундай жарылыптыр бүгүн. Видеосун көрдүңөр өзүңөр. Жарылганда күбө болдуңуз, айтып берсеңиз, эмне болду? Биз кошуна болобуз. Взрыв болду. Биз шкаф түшүп кетти деп ойлоп калдык да. Взрыв болуп, анан аркасынан кайра бирдеме түшкөнсүп, эшлер түшкөнсүп. Бир замат эле кыздар бакырып баштады. Ва, помогите, помогите деп эле страшно болду да. Ошо. Потом подъездге чыксак эле, карасак эле пожар, кыздар турат, бакырып атат, ыйлап атат. Эле страшно болду да, ишсачы. Скорый келди. Скорый келди. Пожарный келди. Пожарный, милиция, газовая служба келди. Чатак чыгарган Lexus үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу 5 суткага чейин тергөө абагына камалды. Бишкекте милиционерлерди сөгүп, ызы-чуу салган айдоочу 5 суткага камалып, айдоо укугунан 3 жылга ажырады. Буга чейин соц тармакта мас айдоочу кайгылуу милиционерин сөгүп, формаң арты чечкиле мушташабыз дегенге чейин барган. 34 жаштагы киши майда бейбаштык боюнча кармалып, кычыраган Lexus LX 600 жол танабасы айып короого токтотулган. Буга чейин ал айдоо укугунан 1 жылга ажыратылганы белгилүү болгон, эми ал 3 жылга чейин автоунаа айдай албайт. Видеодо айдоочу ички иштер министрлигинин бардык кызматкерлеринен элден кечирим сурап жатат. АКШда TikTok бөгөттөлдү. Соц тармактын ишине тыюу салган мыйзамды мурда Байдендин бийликтен кеткен администрациясы кабыл алган. TikTok компаниясы Трамп жакын арада маселени чечүүгө убада бергенин эске салды. Президент Трамп кызматка киришкенден кийин TikTok соц тармагынын ишин кайра жандантуу боюнча биз менен иштеше турганын айткан деп жазылат компания билдирүүсүндө. АКШнын жаңы шайланган лидери буга чейин аталган платформага көзү түз экенин билдирген. АКШда Россия менен мамилени жакшыртуу зарылдыгы айтылып, талаптар коюлду. АКШ Россия менен жакшы мамиледе болуш үчүн Вашингтондогу демократиялык жана республикалык элиталардын бир партиялуу режиминен кутулушу керек. Бул тууралуу Пентагондун мурдагы
кеңешчиси полковник Дуглас Макгрегор билдиргенин РИА Новости жазды. Бир партиялуу саясий элитаны кетириш керек. Россия менен узак мөөнөттүү тынчтык мамиле түзүү толук мүмкүн деп жазган ал. Макгрегор Америкадагы карапайым эл, Москванын саясатына эч кандай досу жок экенин айтып, алар АКШ Украинадагы жаңжалга эмне себептен келигишип жатканын түшүнбөй деле турганын белгилеген. Декабрдын башында Галлуп агенттиги америкалыктар арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Анда респонденттердин жарымынан көбү Киев кайсыл бир аймагынан ажырап кала турган болсо да, Украинадагы жаңжалдын эртерээк бүтүшүн колдой турганын айтышкан. Эскерте кетсек, АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп бийликте болгондо Украина жаңжалына жол бермек эместигин, азыркы кырдаалды бир күндө жөнгө салып кое аларын билдирген. Кремль өз кезегинде бул тез арада чечиле кала турган жөн салды маселе эмес экенин айтып келет. Бала бакчада балдарга тамак бербей кармашкан. Казакстандын Кокшетау облусунда жайгашкан жеке бала бакчанын тарбиячылары балдарга тамак бербей кармап турушканы белгилүү болгон. Ата-энелердин айтымында балдарга жетиштүү тамак берилбей, нам менен гана азыктанышкан. Ошондой эле бала бакчада медициналык кызматкер жок экени аныкталган. Бул факт боюнча ата-энелер милицияга кайрылышкан. Жергиликтүү басылмалар учурда иликтөө иштери башталганын маалымдады.